Ассаламу алейкум туғандар, Москва шарында жүрген қырғыз қыздары чынығында жаман жолда жүрөбү. Біз өзүбүздүн суроо жообубузду жүргүзүп көрдүк. Буга Москва шарында иштеп жүргөн өзүбүздүн туғандар жооп берсин. KGDN TV каналы тартуулайт. Көрүңүздөр. Москвада қырғыз қыздар бузулуп кеткен деп көп айтышат. Ошонго өзүңүздүн көз карашыңызды айтып коесузбу? Тура чындыгында азыр баандай чындыкты айтыш керек. Бул деген эми канча процент экенин билбейм. Азыркы учурда действительно кыздар бузулуп кеткендерди көрүп атабыз. Сигарет чегип, же болбосо ар кандай жаман иштерге барып, түнкү клубтарда жүрүп атышат. Мен оюм боюнча ар ким ар кандай өз нарагынан эле болот адам баласычы. А бузулуп кетти дегенге көп кошула бербейм. Мен андай деп ойлойм. Себеби ар бир адамдын кызы бар, кыздары бар. Ал жака эми бир кумалак бир карым майды чиритет дегендей. Москванын кыргыз кыздары бузулуп кеткен дегенге көз карашым кандай, досум? Бул жердечи Москванын кыргыз кыздары эмес, Москванын балдары деле бузулуп атат да. Вот. Чын өзүм патриотмун, канча деле өзбек, тажик кыздар менен Вот это поворот! Чын өзүм патриотмун, канча деле өзбек, тажик кыздар менен Совпадение, не думаю. Бир эмеден общее количествоны, то есть не надо думать, что они все такие все бузулган депчи. Өзүм көз карашым ошо 95% негизи бузулуп кеткен да. Но такого я, конечно, не ожидал. В основном айылдан келгендер, как обычно, жумушуй болуп эле жүрүшөт да. А шаардан келгендер бузулуп кетеби? Шаардан келгендер деле бар эми, кээ бир жакшы семьяда, катуу семья ата-энеси биякта болгондор. Кээ бирлер деле, вот, не знаю, я видел, короче, хиджаб жабын алып деле чегип жүргөндөрдү кылып жүргөн это күнөө да. Чындап эле бузулуп кетишип атат, Көзүм менен көрдүм мен. Пора остановиться! Бузулуп кетти. Аларга ким күнөөлүү? Өздөрү күнөөлүү. Алардын кантип жолун алсак болот, ошону жок кылсак болот. Эми аларды силер жолун ала аласыңар. Бузулуп кеткен. Бузулуп кеткен это типа клубтарга барып, ночной клубтарга чегип баштап, орустун менталитетиге кирип калыпчы, өзүбүздүн менталитетти унутуп баштап. А бизге бул туура келбейт, бир эки кыз биздин ондогон, 20даган кыздарды жаманаттуу кылыпчы. Бир эки кызды көрүп алып, калгандар айтып атат, что бузулган бар эле деп. Орустун менталитетиге кирип калыпчы, өзүбүздүн менталитетти унутуп баштап. А бизге бул туура келбейт, бир эки кыз биздин ондогон, 20даган кыздарды жаманаттуу кылыпчы. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Что девушки приехали и бузулуп кеткен, я слышала, но... Я первый раз слышу. Я слышала об этом в интернете, как бы, и читала. Менин көз карашым меш кол тең эмес. Алхамдулилла азыр көп кыздар деле бар, жакшы жакта жүргөндөр бар. Адамдар өзү кандай болсо, ошол адамдарды учуратат да. Например, дискотека жаман жолдо жүргөн балдар только ошондой кыздарды учуратат деп ойлойм да. Мечитке барып, жакшы жүргөн балдар ошондой кыздарды учуратат деп ойлойм. Кыздарга мындай бардыгы кыздар айып кыздар да эмес да. Мен ойлойм эркек балдарды деп. Анткени эркек балдар жакшы болгондо үйдө отурмакта, бул жака келмек эмес да. Жакшы балдар деле бар, но бирок ошо үйүндө байкеси, атасы деген иниси бар да, ошолор бакса, ошол кыздар бул жака келмек эмес. келгенде почти 50%. Абсолютно одем. А теперь самое интересное. Жаш кыздар болсо келбей эле койсун деп совет берет элем да. Биздин келечегибиз үчүн бул жака келбей эле окуса деген оюм бар да. Желательно келбей эле койсо жакшы болот эле. Анткени анын ордуна ошо байкелери, эркек кишилер эле келип, ошо ответственность алып, өзүнүн семьясыначы иштесе жакшы. Анан жатып алып эле аялдарын жөнөтүп же апа, кыздарын жөнөтпөйчү. Реально айтам да. Чоң рахмат. Салам. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар, биз бирөөлөрдү жаман жакшы дештен алыстабыз. Өзүңүздөрдүн чечимиңиздерди чыгарыңыздар. Биздин каналга подписаться этишти унутпаңыздар. Өзүңүздөрдүн ойлоруңузду комментарияда калтырыңыздар, класс басыңыздар, бирөөлөргө бөлүшүңүздөр. Сиздер менен KGDN TV каналы болду. Саламатсыздарбы? Кыргызсыздарбы же? Впрочем, это уже совсем другая история.